Мирбек Кемелович профессионалдар менен иш алып бара албай экен, арыз жазып эле кетсин. Ушул жөнүндө ким айтат экен дедим эле. Нурбек туура айтат. Пианист, скрипачтар комузду билбей туруп кантип эле машботойду ойноп кетет. Комузчу эле эмес, Кыргызстандагы болгон музыкант аттуунун баарын чогултса 51 000 чыгарына көзүм жетпей турат. 51 000 эмне деген цифра бул? Пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, трубачтарга баарына комуз үйрөткүлө дейт. Ким үйрөтөт аны? Нурбек мырзанын бул маселени эмне себептен коомчулукка көтөрүп чыкканын түшүнө элекпиз. Маданият министрлигинен мынтип айтышыптыр. Нурбек Серкебаев 51 000 комузчу маселени эмне үчүн козгоду биз түшүнбөй атабыз дейт да. Эми силерге жооп берейин мына ушул жерден эле. Мирбек Кемелович профессионалдар менен иш алып бара албай экен, арыз жазып эле кетсин. Болду, мына силерге жооп ушул эле. Ал болсо мына филармонияга бир реакция кыла алган жок. Жалаң залкарлар иштеп кеткен. Ошол жерде азыр Турсиин көрсөтүп, видео тартып өзүнүн постуна киргизип жүргөн артисттер иштеп атат. Ошолорду козгоп кичине бир реакция кылыңыз десем, эч кандай реакция кылган жок мына. Мына ушунун эмнеси министр. Азыр болсо мына көчмөндөр оюну боюнча мына кылмыш иши козголгон, коррупция боюнча кылмыш иши козголгон адамдар менен иш алып барып атат. А профессионалдарды унутту. Унуткан жок, атайы мынтти да. Бул уже бир казанда экени түшүнүктүү болуп калды. Эмне үчүн кылмыш иши козголгон адамдар менен иш алып барышы керек? Министр айтсын, кетирсин. Мен сунуштадым, канча профессионалдарды элчитип келип туруп тегерек стол уюштурттум. Мен сунуштаган адамдарда Рахатбек Осмоналиев бар, Эрнис Асаналиев бар, Нурлан Нышанов бар, Бакыт Тилегенов бар, Турдубек Чокиев бар, Муратбек Бегалиев бар, Нырысбек Усманов, Эмил Эген, Эркин Мээркановдор бар, Жамиля Муратова, Гүлзинат Суранчиева, бүт тармактагы каймактардын баарын чогултуп келгем. Ушулар менен иш алып барыңыз деп списогунан бери бергем. Бир эмес 2 жолу круглый стол уюштурттум го. Көзүнө көрсөтүп мээсине койдум эле го. Мына силерге жооп ушул эле. Маданият министрлигиндеги азаттыкка айткан адамдарга ушул эле жооп мына. Директорлорго задание берип атат да. Пианисттерге үйрөткүлө, гитаристтерге, скрипачтарга, бүт мугалимдерге үйрөткүлө дейт да. Эми 3 айда деген машботойду эмес, гербезинди да үйрөтө албайсың, ал уже возрасты келип калган адамдарга. Используется в украшениях у женщин, даже на мужских плеть, камчи используется.